Кутман күн баарыңыздарга достор, менин каналыма куш келипсиздер. Бүгүн сиздер менен өзүм ар дайым жасап жүргөн кызыл борщтун рецепти менен бөлүшөмүн. Эң алгач этти муздак суу куюп кайнатып алабыз. Бир аз кайнаган соң ушундай көбүкчөлөрүн тазалап алып коебуз. Этибиз кайнаганга чейин кошулуучу салмаларын туурап даярдап алабыз. Эң алгач пиязды майдалап туурап аласыз. Менде пекин капустасы, жөнөкөй капустаны дагы колдонсоңуздар болот. Бир аз чоң тураганыңыздар жакшы. Андан соң кызылчабызды алып, теркадан өткөрүп алабыз. 2 кызылча колдонсоңуздар дагы болот. Бардык керектелүүчү азыктарды туурап алдык. Эми четтен куруп баштайбыз. Эң алгач пиязды салабыз. Андан соң сабиз, кызылча, чеснок дагы кошуп койсоңуздар даамы өзгөчө болот. Жакшылап шорподон куюп, бир аз дымдап коебуз. Эт кайнап жаткан сууга шорпого картошка менен капустаны салып, этин алып алабыз. Этти болсо майдалап туурап, кайра шорпого салып коебуз. Дагы 20 мүнөттөй кайнаган соң биздин ушул дымдалган кызылчабызды бул жака салабыз. Караңыздар, ушундай кып-кызыл болгон сонун борщ даяр болот. Сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Жана дагы каналга катталып, лайк коюп, комментарий жазып өтүңүздөр. Мен Instagram баракчамды дагы төмөнгө калтырып коем. Ал жакта дагы оңой бат жасалуучу рецепттер менен бөлүшүп отурамын. Кийинки видеого чейин саламатта болуңуз.